Абдуллахтын берешендиги күчтүүлүгүнөн колундагы жеп жаткан нанын бирөө сурап калса, ойлонбостон берип жиберет эле. Жоомарттыгынан өз үйүн досуна бошотуп берчү. Жашыбыз 60-тан ашкандан бери анын акча сарптоосу көбөйүп калган. Бир жума мурун бир аял келип арызданып калды. Кайрылуусуна Абдулла адаттагыдан башкачараак жооп берди. Азирети, балам сиздин кол астыңызда 7 жыл илим алды. Бул убакыт арасында менин жашымда өтүп баратат. Балам окуш үчүн килем токуп, акча жеткирип турдум. Эми болсо акча табууга чамам жетпей турат. Учурда балам китеп жазууга киришкен. Иште деп айтсам, китеп жазсам, аркы дүйнөдө экөөбүзгө тең соо тийип турат дейт. Арада 1-2 жолу кошунабыздын иштерин кылып, тыйын алып келди. Үнөмдөп иштетип жатабыз. Бирок анын бул акчасы бир жумага да жетпейт. Насаат кылыңызчы, иштесин. Биринчи үй бүлөнү камсыздап, анан китеп жазсын. Абдулла, карындашым, бир айга канча каражат кетет? 100 дирхам деди. Мен сизге 200 дирхам жумасына жөнөтүп турам. Балаңыз китеп жазсын. Анын илими жогору, зээнин тиричилик үчүн сарптабасын. Дагы башка жардам керек болсо, тартынбай айта бериңиз. Аял мындай болушун күтпөгөн окшойт, акчаны алгандан кийин да кыжалат болуп эч нерсе айта албады. Ал сүйлөгүчө Абдуллах ичкериге кирип кетти. Арадан бир аз убакыт өтүп, ал ыйлап дуа кылып баштады. Менин да көңүлүм элжирип кетти. Акыркы 9 ай ичинде миңдеген илим алуучуларга 40 000 динар кайрымдуулук кылды. 300 аалымга 8 000 динар жардам көрсөттү. 300 үйү жок адамдарга үй куруп берди жана жумуш менен камсыздады. Жүздөгөн кишини ажыга жөнөттү. Харазм шаарында бекер китеп таратты. Жүздөгөн жигиттерди үйлөнттү жана тааныштарына айтып жумуш менен камсыздады. Дагы бир канча жаштарга өз иштерин баштап кетүүлөрү үчүн 20 000 динар ажыратты. Көптөгөн жакшылыктарды кылды. Анын баарын эсептеп отурсак, сөз көбөйүп кетчү. Бүгүн башкача кызык окуя болду. Биз ишкердик жана соода иштери менен болуп көп акча таптык. Кийин ал акчаларга көңүлдө коюп турбуз. Бирок Абдуллах андай эмес экен. Анын акчасы көбөйгөн сайын ыхсаны, жардамы көбөйө берчү. Ошондуктан Алла Таала берекесин берет эле. Айлык кирешенин 10% кайрымдуулукка иштетет болчу. Бирок акыркы учурда кылган жардамы пайдадан өтүп, буюм тайымдын акчаларына чейин келип жетчү. Биз табигый түрдө сарсанаабыз. Эрте менен жашы 70-ке таяп калган аркы көчөдөн болгон Баатыр агабыз капалуу болуп кирип келип калды. Биз короодо турган элек. Абдуллахты сурады. Абдуллах добушун угуп чыга калды. Саламдашып бир аз сүйлөштү. Абу Абдурахман, мени тааныйсың. 2 күн мурун 10 малым жардан кулап түштү. 40тан ашып калган жалгыз уулум багат эле. Жар четинен айдап келе жатканда торпок тайгаланып, баары кулап түшүптүр. Балам да тайгаланып кеткен, бирок 2 канжарын жерге сайып аман калган. Үйгө маанайы Сузабалда кирип келди. Малдарды өлтүрүп алганына катуу өкүнүп жатат. Ага катуу сүйлөй албайм. Ушул малдарга карап турган элек. Семирип калса, малдарды сатып, баламды үйлөп, калганына кой алып бермекчи болуп тургам. Насип кылбаган экен, сенден карыз сурап келдим. Мага 20 динар берип турсаң, 1 жылга калбай кайтарам. Дагы мал сатып алып багам. Калганына баламды үйлөнсөм дейм. Ага, көп кайгырбаңыз. Балаңызды тааныймын. Менде 3 жыл окуган, адептүү жигит. Кур'аны Каримди жатка билет. Анын көңүлүнө кайгы кирсе, илими азайып, зээни өтпөс болуп калат. Мен сизге карыз эмес, жөн эле 50 динар берем. Балаңызды үйлөнтүңүз жана соода иштери үчүн да акча бөлүп бериңиз. Кой сатып алыңыз. Бул акчаларды Аллахтын ыраазычылыгы үчүн берип жатам. Кадыр болгонум үчүн Аллахым муктаждарды мага жиберет. Кызмат болсо, дайым эшигибиз ачык. Балаңызга салам деңиз. Садык Батыр ага акчаны берип, Абдуллахтын жанына кирди. Анан кыжалаат боло бир сөз айтты.
жообу аны деле эмес, мени да оор абалга салып койду. Ал: "Устаз, сиз соодадагы акчаларды берип жатасыз. Акчабыз түгөнүп баратат." Абдуллах ага: "Коркпо, Садык, өмүр да өтүп баратат." Садык жоопту алгандан кийин Абдуллахка карады. Мен да кокусунан ага карадым. Алдымда келбеттүү, кең далулуу, сакалдарына ак аралаган, көздөрү өспүрүм жигиттердикиндей жанып турган салбаттуу киши турат эле. Анын өмүрү бүтүшүнө ишенгим келбейт. Бирок мөөнөтү келсе, нечендеген улуулар жана канчалаган жаштар чын дүйнөгө сапар алат. Демек, өткөн өмүрдү эсеп-кысап кылып, калганын жакшылыктар менен толтуруу керек. Абдуллах сезбесе сүйлөбөйт. Ибадаттары аркылуу Аллахка жакын болгон пенденин акылына чын кыялдар келет. Ошондуктан жол даярдыктарын 2 эсе күчтүү кылыш керек. Мен да калган өмүрүмдү жакшылык кылыш үчүн эрежелеп коюшум керек. Канча жашашымды билбеймин, бирок жакшы иштерге мөөнөт белгилеп кое берем. Өмүр да бүтүп баратат. Бул кеп көңүлүмдө ушундай ис калтырды. Алтын менен күмүштөр арзыбаган бир матага айланып калды. Ушул ойлор менен кампага барып калыпмын. Карасам, Садык бир четте ыйлап отурат. Ага тоскоолдук кылбадым. Ага дагы оңой эмес. Ушунча жыл кызмат кылып, бир да жамандык көрбөгөн, эркеликтерин көтөргөн адамдан айрылыш чындап оор. Мага болсо 1000 эсе оор. Жазсам кайгыдан дептер күйүп кетсе керек. Азыртан аны сагынып баштадым. Я Раббим, анын өмүрүн узун кыл. Илиминен адамдарды кыяматка чейин пайдалана турган болсун. Өзү эккен берешендик дарактарын эч качан кууратпа.